2020 жыл өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүдө бурулуш жыл болот. Бул тууралуу жакында өткөн өкмөттүн жыйынында айтылды. Акыркы 2 жылда региондорду системалык түрдө өнүктүрүүнүн пайдубалы түптөлгөн жана өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги артыкчылыктуу багыты катары аныкталган. Президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңеш менен өкмөткө берген сунушу жана тапшырмаларына ылайык ар бир область үчүн узак мөөнөттүү комплекстүү программалардын иштелип чыгышына өзгөчө көңүл бурулган. Мамлекет башчысынын жарлыктары аймактарды өнүктүрүү концепциясынын ишке ашышына жаңы күч дем берди. Ал эми финансылык ресурстардын олуттуу үлүшү региондорго бурулуп жумшалууда. Ишке болгон каражаттарды бүт банктардын, айрыкча Кыргыз Россия өнүктүрүү фондун, мамлекеттик банктардын жана коммерциялык банктардан суранып атабыз. Региондорго көңүл буруп, ошол жердеги кайра иштетүү өнөр жайына, ошол жерден өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү боюнча колго алып, экспортко алып чыгуу боюнча, ошол айыл жеринде региондо иштеп аткан биздин чакан жана орто бизнести колдоо боюнча мына азыр каражаттарды буруп атабыз. Азыр 73% каражаттар азыр региондорго бурулду болушунча. Кайсы жерде желектүү бийликтин жетекчилери, аким же губернатор жакшы деген жерде бул ички резервти колдонуу, ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып алдыга жылып атат. Кайсы жерде жакшы дегендерде ал жерде маселелер бар. Айыл чарба продукциясын сактоо жана кайра иштетүү боюнча бир катар өндүрүш ишканалары, текстиль тармагынын ишканалары жана курулуш материалдарын чыгаруу боюнча ишканалар ишке киргизилди. Жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана бар болгон чийки зат базаны эске алуу менен өндүрүштөрдү жайгаштырууга багытталган инвестициялык долбоорлор жерлерде ишке ашырылууда. Экономиканын артыкчылыктуу секторлоруна дем берүү максатында салык төлөө жагынан да жеңилдиктер берилди. Президенттин аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жөнүндө жарлыгын аткаруунун алкагында 2019 жылга көрсөткүчтөр. Киреше салыгын 70-30 өлчөмүндө кайра бөлүштүрүүнүн эсебинен жергиликтүү бюджеттер кошумча түрдө 2,4 миллиард сом алышты. Республиканын 20 шаарында жана 23 айылында суу менен камсыз кылуу жана суу бөлүү системаларын куруу жана реабилитациялоо боюнча иштер башталды. Кошумча түрдө 730 гектар жаңы сугат жерлер пайдаланууга берилди. Акыркы 5 жылда региондорду өнүктүрүү фондуна 2 миллиарддан ашык сом келип түштү жана 450дөн ашык долбоор ишке ашырылды. 2020 жылы дагы кошумча 420 миллион сомдун түшүүсү пландалууда. Республиканын региондорунда ишканаларды финансылык жактан колдоо процесси ийгиликтүү аяктады. Республиканын региондорунда 151 долбоорду ишке ашырууга 500 миллион сом өздөштүрүлдү жана 1196 жумуш орду түзүлдү. Аймактарда 335,5 чакырым жолу реабилитацияланды жана оңдолду. Райондук борборлордо жалпы суммасы 600 миллион сом, жалпы узундугу 139,8 километр болгон көчөлөрдүн жана жолдордун 113 объектиси аяктады. 147 мектептин жана 28 бала бакчанын курулушу жана реконструкциялоо башталды. 12 медициналык мекемеде курулуш жана реконструкциялоо иштери башталды. Кошумча 62 эмкана курулду жана ишке киргизилди. Интернетке 345 айыл өкмөтү жана дээрлик 100% мектептер кошулду. Кошумча түрдө 3 соода логистикалык борбор ишке киргизилди. Региондордогу газдаштыруу маселеси да улантылууда. Бүгүнкү күндө 362 километр газ түтүктөрү курулду. Бул 32% түзөт. Негизинен 2030 жылга чейин ушул биздин стратегияда кабыл алынгандай Кыргызстандын 60%-ын газдаштыруу боюнча пландар коюлган. Бүгүнкү күндө бул баягы пландарга ылайык Александровка жана Гавриловка айылдары газификацияланот. Бул Киргизия баягы конушу Ынтымак, Чоң Арык, Алтын Ордо, Рухи Мурас деген баягы жыл массивтер газификациядан өтөт да. Мындан тышкары
приоритеттүү болгон дагы бир тармактын бири бул жеткиликтүү турак жай программасын өзүңүздөр билгендей ишке киргизүү дагы уланууда. Бүгүнкү күндө 4414 насыя берилип 5,2 миллиард сомго жеткиликтүү турак жай программасы каржыланды. Өлкөнү санариптештирүүдө кызматтар электрондук форматка өтүү менен жарандардын жашоосу ыңгайлашып, калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык фактор жокко чыгууда. Бул мамлекеттик башкаруу системасында коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартууга мүмкүндүк берет. Санарип Кыргызстан бирдиктүү платформасы түзүлдү. Мындан тышкары саламаттык сактоо тармагында бүгүнкү күндө толугу менен ошол саламаттык сактоо системасындагы төлөмдөрдү автоматташтыруу, башка айтканда электрондук төлөмдөргө өткөзүү боюнча приоритет коюлду. Бул жерде ошол негизги Бишкек жана Ош шаарындагы больницаларды жана саламаттык сактоо системасындагы мекемелерди ошол төлөмдөрүн электрондук форматка өткөзүү болуп эсептелет. Бул негизгиси максаты ошол жердеги болгон ачыктыкты камсыздоо жана ошол келип түшкөн каражаттардын баягы көлөмүн контролдоо жана билүү болуп эсептелет. Ошого байланыштуу бул тармактардагы кеңири санарип системалар киргизилет. Чек аралардан жүктөрдү алып өтүүдө онлайн көзөмөл, оор салмактагы жүктөрдү көзөмөлдөөнүн электрондук системасы киргизилген. Анын натыйжасында 2019 жылдын 9 айынын ичинде ИАЭПтен импорттоодон кыйыр салыктын көлөмү 890 миллион сомго көбөйдү. Буга чейин бул көрсөткүч дайыма 500 миллион сомго чейин пландан ылдый болуп келген. Кытай эл республикасы менен чектешкен өткөрүү пункттарына инспекциялык текшерүү комплекстери орнотулду. Кыргызстандын аймагында товарлардын жүрүшүн толук көзөмөлгө алуу үчүн электрондук эсеп фактуралар бирдиктүү виртуалдык кампага киргизилет. Электрондук товардык коштомолорду колдонуу, товарларды санариптик аныктоо аркылуу белгилөө, жүк ташуучу автоунааларды маалыматтык система менен эсепке алуу, күйүүчү майларды жана башка товарларды ташуудагы аткезчиликти азайтат. Ошондой эле аларды көзөмөлдөөнү жана салыктын толук төлөнүшүн камсыз кылат. Товарларды электрондук декларациялоого, алыстан туруп бажылык тариздөөгө жана жүктөрдү электрондук система аркылуу өткөрүү өлкөнүн бажы органындагы коррупциялык көрүнүштөрдү төмөндөтүүгө алып келет. Бул ошондой эле жарандардын бажы кызматынын ишине болгон ишенимин арттырат. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү кийинки жылдарда уланат. Анткени бул президенттин ишиндеги артыкчылыктуу багыт катары калып, 1-2 жыл менен чектелбейт. Буга чейин көзгө басарлык иштер жүргөнү менен системалык түрдө өзгөрүштөрдү жана республикалык бюджеттен каражатты талап кылган бир катар маселелер бар. Инвестициялык долбоорлорду тартуу жана аларды жүзөгө ашыруу, ошондой эле калктын актуалдуу маселелерин чечүү боюнча район жетекчилеринин ишмердүүлүгүнө кылдат талдоо жүргүзүлөт. Тармактык мамлекеттик органдарга төмөнкүдөй тапшырмалар берилди. 2021-2026 жылдарга карата аймактарды адистештирүү боюнча программанын долбоорун иштеп чыгуу. 2020-2025 жылдарга карата республиканын агроөнөр жай кластерлеринин өнүгүүсүнүн комплекстүү планын иштеп чыгуу. Аймактардагы ишкерлерди колдоо үчүн финансылык кредиттик мекемелердин талаптарын эске алуу менен бизнес пландардын долбоорун иштеп чыгуу. Иштебей туруп калган ишканаларды жандандыруу жана жаңы кубаттуулуктагы объектилерди ишке киргизүү боюнча чараларды кабыл алуу. Калкты тейлөөнүн автоборборлорун түзүү боюнча чара көрүү. Аймактардагы ишкерлик субъектилери үчүн жеринде окутуу семинарларын өткөрүү. Талдоочулардын айтымында Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден тартып, мамлекеттик саясий башкарууда туура багыт бергендиктен ырааттуу иш жүрүүдө. Акыркы 2 жылда региондорду өнүктүрүү, айыл ишкерлеринин демилгелерин колдоо, жаңы жумушчу орундарын түзүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу жана ирригация системаларын жакшыртуу боюнча конкреттүү кадамдар жасалды. Аны менен катар жолдор, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар курулуп, элеттиктердин жашоо турмушу кыйла жакшырууда.